Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлардын кечки чыгарылышы түз эфирде Адина Досумбекова. Программабызды күндүн негизги темалары менен баштайбыз. Эми Кыргызстанда 23 жашка толо элек кыздар чет өлкөгө чыга албай калышы мүмкүн. Мындай деп жазылган: эгерде кайсы бир кабылдануучу мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келсе, ал мыйзам юридикалык күчкө ээ болбойт деп көрсөтүлгөн. Бүгүндөн бардык мусулмандар орозо кармоону баштады. Иш түшкөндө, ишиң жүрүшкөндө, байлыкта, бийликте, кедейликте, оору сыркоодо, мусибатта Алла Таала сабырдуулукка чакырат. Оштун 3 спортчусу грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынан 1 алтын, 2 коло медаль алышты. Желек көтөрүлүп, гимн ойнотулганга сүйүнүп, кубанып. Кара Суу районунда Хизбут Тахрир уюмунун жашыруун басмаканасы аныкталды. Райондук ички иштер башкармалыгы жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 16-июнда жүргүзүлгөн операциянын алкагында Хизбут Тахрир уюмунун экстремисттик адабияттарын даярдоочу жашыруун басмакана табылып, маалымдама баракчалары басып чыгаруу үчүн керектелүүчү техника, ар кандай материалдар алынып, тергөө амалдары башталды. Кара Суу райондук соту тарабынан санкцияланган тинтүү иш-чаралары 8 даректе жүргүзүлүп, ноутбук, принтер, китептерден да барактарын тегиздөөчү станок, 100дөн ашуун китеп журнал, 150дөн ашык DVD дисктер алынды. Тайын операция жүргүзүп, экстремист деген. Ошонун негизинде биз ошол 8 үйгө, Кара Суу районунун 8 үйүнө кирдик, тинтүү жүргүзүп, соттун санкциясы менен. Ошондо 150дөн ашык китепчелер чыкты. Ошол Хизбут Тахрир партиясына тиешелүү болгон. Азыр булардын баарын теологиялык экспертизага бердик. Теологиялык экспертиза чыкса, биз булардын үстүнөн кылмыш ишин козгойбуз 299-статьянын негизинде. Анан булар менен тергөө амалдары жүрөт. Президент Алмазбек Атамбаев Кыр Жол айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандарды үй менен камсыз кылууга милдеттендирди. Бүгүн өлкө башчы Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Анда министр Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй жана Талас областарында табият кырсыктары алып келген зыяндарды калыбына келтирүү иштери тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчысы Бороновго Жалал Абадтын Кыр Жол айылындагы жер көчкүнүн кесепетинен үйлөрү талкаланып калган жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселелерин дагы талкуулады. Өлкө башчы үйлөрү талкаланган жашоочуларды суук түшкүчө жаңы үйлөр менен камсыз болууга тийиш экендигин баса белгиледи. Эми Кыргызстанда 23 жашка толо элек кыздар чет өлкөгө чыга албай калышы мүмкүн. Мындай демилге менен депутат Турсунбай Бакир уулу чыкты. Ал мындай мыйзам кабыл алынса, башка улуттун өкүлдөрүнө кыргыз кыздарынын турмушка чыгуусу азаят деп эсептейт. Укук коргоочулардын айтымында мындай чектөө баш мыйзамга каршы келет. Өлкө жарандар болсо Кыргызстанда жумушсуздук маселеси күч алып турганда кантме келек деп каршы чыгышууда. Депутат Турсунбай Бакир уулунун айтымында турмушка чыга элек кыздардын көпчүлүгү чет элдик жарандарга жар болуп жатат. Мындан улам эл өкүлү маселени чечүү үчүн 23 жашка чейинки кыздардын чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салыныш керек деп эсептейт. Мага Кореядагы боордошторубуз көп кайрылышат. Кыргыз кыздары иштегени барып, Корея улутундагы мырзаларга турмушка чыгып алып, ара жолдо калып жатышат. Экинчиден, мындай маселе Орусия, Казакстандагы мигранттардын арасында да болуп жатат. Ошондуктан 23 жашка чейинки кыздарды чет жака чыгарбоо тууралуу сунуш айттык. Эми аны колдошобу, жокпу белгисиз. Эл өкүлү кошумчалагандай, чет өлкөгө окууга өткөндүгү тууралуу буйруктун ээлерине бул мыйзамдын тиешеси жок. Ошондой эле жолдошу менен бирге четке чыгып жаткан кыз келиндер үчүн да чектөө алым салынат. Калган 23 жашка кире элек кыздар сыртка чыгуу укугунан чектелет. Миграция башкармалыгынын адистери бул мыйзам кабыл алынса, кыргыз мигранттарына өтө чоң кыйынчылык жараларын айтат. Орустун тилинде славый пол дегендей, биздин назик аял кыздарыбыз үй бүлөнү багып калган. Бул жашыруун эмес. Ошондуктан үй бүлөдө сен 23-ке чейин чыкпайсың деп аны эн атасы багып отура албайт. Кыргызстанда жумуш орун табыш кыйын. Ошондуктан биз жумушчу күчүн экспорттоого
муктаж болуп атабыз. Ошол мезгилде биз тыюу сала албайбыз. Эл арасында да сунушталып жаткан долбоорго карата нааразычылыктар арбан. Анткени көпчүлүк үй бүлөлөр чет өлкөдөгү кыздарынын тапкан каражатынын эсебинде күн көрөт. 23 жашка чейинки кыздарды кармап отуруу үчүн өлкөдө жумуш орундарын түзүү зарыл экенин мындагылар билдирет. Эми бизге окшогон карапайым элге өтө эле оор. Эми 23 жаш закон боюнча өздөрүнө туура келсе керек. Олордо бардыгынын колунда бар адамдар сүйлөп атышат. 18 жаштан кийин как положено чыкса болот деп ойлойм менчи. Бул жерде азыр кыздардын укугун тебелеп эле болуп атат. Ошого жараша бу жерде иш мемелерини туруктуу бир иштерди камтып койгондо ишке барбай калышы мүмкүн эле. Ошо Россияга чыкпай калса болот эле. Эми азыр 23 жашка чейин эмес, азыр 18 жаштан паспорт алып эле кетип атышпайбы? Ал жакка барып ар кимдин өзүнүн укугу да. Туура эмес болсо керек дейм. Себеби бар жок эле жарандар чыкканга неме да укуктуу. Чет мамлекеткечи окуганы барышат, иштегени. Статистика боюнча мигранттардын 60-70%-ын 18 жаштан 23 жашка чейинкилер түзөт. Эл өкүлү ушул курактагылар чет жакта кулчулукта ар кандай кыйноолорго кабылганын белгилеп, чектөө киргизүү менен маселени жолго коебуз дейт. Ал эми миграция бөлүмүнүн адиси жогорудагыдай маселелер жарандар келишимдин негизинде чыкса жоюларын билдирет. Мамлекеттик деңгээлде жумушка жайгашуу жолго коюлган азыр. Биздин мамлекетте иш болбогон жумуш орну болбой атканы менен сыртка барып иштей тургандарга кимдерге иштеш керек лицензия дейт. Лицензиясы бар фирмалар болобу, ишкерлер болобу, мына ошолордун лицензиясы барлар менен барса, ал лицензия алган фирмалар биздин эмгек миграция жаштар министрлигинин алдында отчет берип турат. Укук коргоочулар эл өкүлүнүн сунушу баш мыйзамга каршы келерин айтат. Кыргызстандын учурдагы конституциясына ылайык 18 жаштан жогорку ар бир адам эркин жүрүүгө укуктуу. Мындай деп жазылган: эгерде кайсы бир кабылдануучу мыйзам Кыргыз Республикасынын конституциясына карама каршы келсе, ал мыйзам юридикалык күчкө ээ болбойт деп көрсөтүлгөн. Албетте бул негизинен бул мыйзам долбоорунун ниети, максаты жакшы. Бирок ошол эле мезгилде биз кандай бир чектөө киргизерден мурун биз анын шартты, ошол эле мезгилде эмне себептен кетип чыгып аткан себептерин аябай жакшы изилдеп чыгып, анан кийин бул ошондой чектөө киргизишибиз керек да. Мисалы, алар Кыргызстанда калды деп коелу, чет өлкөгө чыкпады, бирок кантип жашайт? Мындан 2 жыл мурун парламент кыздардын чет өлкөгө чыгышын чектөө боюнча токтом кабыл алган. Токтомдун демилгечиси болгон депутат Ыргал Кадыралиева бул аркылуу миңдеген кыздарды эмгек жана сексуалдык кулчулуктан, алдамчылардын колуна түшүп калуудан коргой тургандыгын билдирген. Акылбек Розматов, Айдина Досумбетова, Азам Бузариков, Ынтымак. Өкмөт башчы Тажикстан менен чек араны аныктоону активдештирүүнү тапшырды. Өкмөттүн маалымат кызматынан 18 июндагы кабарлоосуна караганда, премьер-министр Темир Сарыев Тажикстан менен мамлекеттик чек араны аныктоо иштерин активдештирүүнү тапшырды. Кыргыз өкмөт башчысы 8 июнда Дүйшөмбү шаарында тажик президенти Эмомали Рахмон жана өкмөт башчысы Кохер Расулзаде менен жолугушууда чек араны делимитациялоону тездетүүнү макулдашкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 990 чакырымды түзөт. Өзгөчө татаал жана талаштуу участкалар Баткен облусу менен чектешкен аймактарда жайгашкан. 25 мартты парламент күнү катары белгилөө сунушталууда. Мындай демилге Жогорку кеңештин регламент жана депутаттык этика комитети тарабынан көтөрүлүп, токтом даярдалды. Комитеттин төрайымы Айнур Алтыбаева 25 март тандалганын 1925 жылдын ушул датасында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү жана аткаруу комитети жер-жерлерден эл өкүлдөрүн чакырып, парламенттин алгачкы багыттары, биринчи уюштуруу иштери башталганы менен түшүндүрдү. Бул датаны белгилөө сунушун Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш комитети колдоду. 19 июнь күнү эл аралык жана жергиликтүү саясий серепчилердин катышуусунда уюштурулуп жаткан жыйында да бул маселе көтөрүлмөкчү. Андан соң депутаттардын жалпы жыйынында да каралат. Бүгүндөн бардык мусулмандар орозо кармоону баштады. Азыркы тапта Ош шаарында аба райынын температурасы 35 градустан жогору болуп турат. Жайдын Саратан күндөрүндө Рамазан айы 33 жылда биринчи ирет туура келди. Мындай ысык күндө орозо кармагандар бөлмөлөрүн салкын сактоо үчүн чоң жалбырактуу гүлдөрдү коюусу керек. Дагы башка ыкмалары бар. Эрежелери жана жолдору туурасында кабарчыбыздын материалында сөз болот.
Бүгүн өлкөдөгү жалпы эле дүйнө жүзүндөгү мусулман мамлекеттердин жарандары орозо тутууну баштады. Азыркы аба ырайынын жогорку даражада болушу көпчүлүктү алсыздандырышы мүмкүн. Мындай ысыкта ачка жүрүү мүшкүл, бирок мусулмандар үчүн парз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биринчиден баарыңыздардын Рамазан айыңыздар маарек болсун. Жараткан тутулган орозолорду кабыл этсин. Иш түшкөндө, ишиң жүрүшкөндө, байлыкта, бийликте, кедейликте, оору сыркоодо, мусибатта Алла Таала сабырдуулукка чакырат. Ошон үчүн бул ысык күндөгү сабырдын түбү сары алтын деген сөз бар эмеспи? Кайсыл? Ал бейиш. Эгерде ысыктарга чыдап, биз ушул орозону кармап, Алланын өкүмүн ада кыла турган болсок, иншалла бизде Жаннатул Фирдавстын жайы күтүп турат. 12 айдын улуусу Рамазан. Бул айда бардык күнөөлөрдөн арылуу мүмкүнчүлүгү бар. Жарандарды түрдүү кырсыктан, жамандыктардан сактайт. Күн канчалык ысыса да орозону кармоо парыз дейт дин алымдары. Рамазан айы ушундай бир ай, 11 айлык күнөөңүздү кечире турган ай. Рамазан айы ушундай ай, эгер Рамазан шарифте ата-энеңиз дуасын алсаңыз, сиз бейишке мандат ала турган ай. Бир гана орозонун ысык күнүндө эмес, орозо суук күндө келсе дагы сабырдуулук керек. Ошону менен биргеликте ушуну жебей, ошол шам намазынан дери күтүш, ошого Алла баарыбызды сабырга чакырат. Эгер Алланын өкүмүнө Аллах көрүп турат, Аллах билип турат деп сабыр менен ушундай кылып итаат кылган болсо, бул кишиде күнөө калбайт, жаннаттан Алла жай берет. Рамазан айынын башталган күнү шаар тургундары үчүн кандай өтүп жатат? Алсыздануу болбоду? Кандай максатта орозо кармап жатышат? Кызыгып көрдүк. Бар жок Аллахтан өзүбүз эртеңкиге гарантия бере албайбыз го. Бир күн жокчулуктун пайдасын сезүү да главный иш. Жок, эми бул мусулмандардын парызы да. Кыйналбайын деп ойлойм, эми өзүнчө топук берет го орозодо. Ошо. Yok kılamayapız. Mali bulsam Allah sabır versin tutamız. Allah razılığı üçün adam salamatçılıkka paydası kattı. Орозо карма сооп топтогондон сырткары адамдын жан дүйнөсүн, организмди тазалайт. Медицинада да ачкачылык менен дарылоо жолдору бар. Бирок эртеден кечке ачка жүрүп, көп тамактанып алуу ар кандай ооруларды алып келиши мүмкүн. Орозо кармагандар ачкачылыкты жана ысык абаны жеңүү үчүн бөлмөгө жалбырагы чоң болгон ар түрдүү гүлдөрдү жана аквариумдарды коюп алышы керек. Тез-тез колдорун муздак сууга жууп туруу керектигин ак халатчандар сунуштайт. Oshqozon ichak sistemasida boshab turganga bersa qattiq zo'riqish bo'ladi hamda u yerda ayrim kasalliklarni, masalan, oshqozon ichakni yallig'lanish kasalliklari, oshqozon ichak yarasi kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Endi hozirgi bunaqa issiq sharoitlarda albatta ro'zani tutish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ortiqcha zo'riqishlik, ortiqcha jismoniy ishlarda kamroq qilishlik hamda soya salqin joylarda turishlik va kunduzi iloji boricha dam olishlikka menimcha maslahat berardim. Орозо кармоо ар кандай илдеттерден арылтат, бирок ашказан жарасы, кан диабети менен ооруган жана кош бойлуу аялдарга орозо кармоо милдеттүү эмес. Эскерте кетсек, мындай ысыктагы орозо айы 33 жылда кайталанып жатат. Назгүл Ахунова, Раной Назарова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Кыргызстанда Ороз айт 17 июлда болот деп белгиленип жатат. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи Максат Ажы Токтомошов маалымат каражаттарына билдирди. Кыргызстанда орозо кармоо 16 июлда аяктап, Ороз айт 17 июлга туура келет деп божомолдонууда, деди Токтомошов. 18 июндан тарта Кыргызстандагы мусулман журту орозо кармап баштады. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча 3:00 орозо жабылды. Ифтар кечки саат 20:48ге туура келет. Жыл башынан бери 25 бала жол кырсыгында мерт кетти. Быйыл январь-июнь айларынын аралыгында Кыргызстанда балдардын катышуусунда 450дөн ашуун жол кырсыгы атталып, 25 жеткинчек дүйнө менен кош айтышты. Дагы 512 бала түрдүү жараттарды алган. Бул тууралуу Азаттыкка республикалык жол кайгыл күзөт кызматкерлери билдирди. Эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында өткөн Азия биринчилигинде Оштон барган спортчулардын баары байгелүү орунга жетишти. 3 спортчунун экөөсү коло медалга татыса, бирөөсү алтын медалды багындырды. Спорттун грек-рим түрү Азия чемпионатында Оштон спортчусу биринчи жолу алтын медалга татып турат.
Грек-рим жана эркен күрөш боюнча Азия чемпионатында Оштон барган спортчулардын үчөөсү тең куру кол келген жок. Бири алтын медаль менен кайтса, калган экөө коло медалды багындырышкан. Азия биринчилигинен жемиштүү кайткан балбандарды бүгүн жакындары жана жергиликтүү бийлик тосуп алышты. 11-14 июнь күндөрү Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн өспүрүмдөр арасындагы грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионатына Кыргызстандан жалпы 10 спортчу барган. 4-өсү байгелүү орунга жетишсе, анын 3-өсү Оштон барган спортчуларга таандык. 3 неме менен мамлекеттин спортчулары менен күрөштүм. Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты и Индия күрөшчүлөр менен күрөштүм. Экөөнү утуп, бирөөнү утулуп калдым. Азия биринчилигинде Кыргызстандан барган 2 спортчу алтын медалды багындырган. Ошентип спорттун грек-рим түрү боюнча биринчи жолу Ош шаарынын спортчусу Азия чемпионатында алтын медалга татыды. Аны бул кадрдагы күрөшүп жаткан балбан Акжол Махмутов алып келди. Жакындары бүгүн кубануу менен тосуп алышты. Иранецмен күрөш чемпион Азия болуп бир аз болду. Желек көтөрүлүп, гимн ойнотулганына сүйүнүп кубандык. Өтө кубанычтамын, толкундануудамын. Бул инимден күткөнмүн ушул ийгиликти. Булар семейный спортсмендер, акелери да болуп жүргөн ушул убакка чейин. Мына эми кичинекейибиз дагы бүгүн Азиянын чемпиону болуп келип отурат. Азия чемпионатына 12 мамлекеттен 100дөн ашык спортчу катышкан. Кыргызстан 3-орунга жетишти. Анда күч сынашкан спортчуларыбыз Кыргызстандын биринчилиги же эл аралык мелдештерде байгелүү орундарга жетишкендери гана барган. Мелдеш 5 күнгө созулду. Ошо ар бир күнү 2ден салмак, 3дөн салмак ушинтип 5 күнгө созулду. Жанагындай даярдыктар болот. Сбор деп коет. Ошо сборлорду даярдап, балдарды мелдешке дайындап, андан кийин ушу Азияга барып катышып келебиз. Жалпы эсепте Кыргызстан эркин күрөш боюнча 1 коло медаль, грек-рим боюнча 2 алтын жана 1 коло медалга ээ болду. Эске сала кетсек, эркин жана грек-рим боюнча өспүрүмдөр арасында өткөн Азия чемпионаты 15-ирет өтүп жатат. Назгүл Ахунова, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Кыргызстан дүйнөдөгү эң арзан өлкө деп табылды. Элдин жашоо сапатын изилдеген Британиянын Меркер ченеми деп аталган изилдөөлөр тобу Бишкекти дүйнөдөгү эң арзан баш кала катары баалады. Жашоосу эң кымбат шаарлардын башына Вене, Гонконг жана Дубай сыяктуу шаарлар турса, турмуш тиричиликке кеткен чыгымдары эң аздардын катарына Чыгыш Европа, Африка өлкөлөрү турат. Ал эми Бишкекке чейинки тиричилик баасы эң арзан шаарлар Африкадагы Намибиянын баш каласы Тунистин Борбору жана Пакистандын Карачи шаары аталган. Меркер эл аралык университетинин изилдөөсү өлкөдөгү адам жашоосун 4 өңүттөн карап, жыл сайын арзан жана кымбат мамлекеттердин тизмесин чыгарып турат. Быйылкы жылдын эң кымбат өлкөсү деп Австрия табылды. Кезек эл аралык жаңылыктарда Япониянын Токио шаарында Хисаот аттуу жаран күн сайын өзүнүн чоң ташбакасы Бончанды сейилдетүүгө алып чыгат. Жергиликтүү тургундар үчүн бул кадимки эле күнүмдүк көрүнүш катары кабыл алынат. Бир үй бүлөнүн мүчөсүнө айланган өзгөчө ташбака тууралуу кезектеги материалдан көрө аласыздар. Мындай көрүнүш Токионун борбордук райондорунун биринде көнүмүш адатка айланган. Хисао Митани аттуу жергиликтүү жашоочу бир нече жылдан бери күн сайын чоң ташбакасын сейилдетүүгө алып чыгат. Ташбаканын аты Бончан. Бир аз мурдараак алардын шаар аралап жүргөн сүрөттөрү интернетте сенсация жараткан. Бончанды Хисаонун жубайы бир кездерде зоомагазинден алып келген эле. Ал убакта ташбака ала канча эле болчу. Алар Бончандын мынчалык алып болуп чоңоюп кетишин күткөн эмес. Хисаонун коңшулары Бончанды аябай жоош, биз аны сылап ойнотуп жакшы көрөбүз дешет. Алар маркумдарды акыркы сапарга узатууну уюштуруу бюросунда иштешет. Бончан маанайсыз келген кардарлардын аз да болсо көңүлүн көтөргөнү жардам берет. Биздин кеңсебизге кардарларыбыз көңүлү сууз келишет. Бирок Бончанды көргөндө алар бир аз болсо да жылмайышат. Мен ойлойм, бул аябай жакшы. Бончан болжол менен 70 килограмм салмакты түзөт. Ал мындан ары да чоңоюшу мүмкүн. Ташбака жашылчалар, мөмө жемиштер менен азыктанат. Ал көбүнчө алма менен сабизди жакшы көрүп жейт. Акыркы күндөрдө сейилдеп жүргөндө бир аз өжөрлөнчү адат чыгарып алды дейт Хисао.
ちょうど生意気盛りだから。 Ал өзүмчүл болуп баратат. Ар дайым жүрчү жолуна баскысы келбей калды. Башка жолдорду издей берет. Мындай кылыктары кээде тажатып жиберет. 62 жаштагы Хисао менен анын жубайы бир эле нерседен тынчсызданышат. Алардын балдары болбогондуктан каза болгонубуздан кийин Бончанды ким карайт деп ойлонушат. Азыр алар коңшуларынын арасынан өздөрүнөн кийин ташбаканы карай ала турган ишенимдүү адам издеп жатышат. Ал эми окумуштуулар майя цивилизациясынын падышасы Пакальдын күмбөздөгү жазууну аныкташты. Пакаль 12 жашында тактага отуруп бир нече чиркөөлөрдү курдурганы менен белгилүү. Мексиканын Паленка шаарында табылган таш күмбөздү 60 жылдан бери издеп келишкен. Күмбөздө эмне тууралуу жазылганын кийинки материалдан көрө аласыздар. Мексикалык окумуштуулар 60 жылдан бери изилдеп келген майялардын Бакульс хандыгынын падышасы Пакалянын күмбөзүндөгү жазуунун кандай чечмеленишин аныкташты. Адистердин айтуусунда ал 9 курч найзалуу үй дегенди түшүндүрөт. Паленка шаарында көмүлгөн күмбөздү өткөн кылымдын 40-жылдарында таап алышкан. 28 тонналык таш күмбөздөгү жазууну чечмелөөгө анын начар шартта сакталганы чоң тоскоолдуктарды жаратып келген. Аныктоо иштеринин ийгиликтүү аякташына Мехикодогу улуттук автономиялык университетинин изилдөөчүсү Гильермо Берналь көмөктөштү. 9 курч найзалуу үй. Бул Кинича Ханаба Пакаля падышанын күмбөзүнүн аталышы. Азыркы күнгө чейин биз мындагы жазууларды чечмелей албай келгенбиз. 9 курч найзалуу үй деген аталыш согуш менен байланышкан. Ал табыт сактоочу үйдү коргоп турган 9 жоокерди көрсөтүп турат. Пакаль майя цивилизациясындагы атактуу падышалардын бири болгон. Ал тактыга 12 жашында отуруп бир нече чиркөөлөр менен имараттарды курдурду. Пакаль көптөгөн аскердик ийгиликтерди да жаратып келген. Анын жаш маалындагы портрети жаш аскердин башы деген наамды алып, майя цивилизациясынын символдорунун бирине айланды. Байыркы Паленка шаары туристтер көп келчү атактуу жайлардын бири. Ал жерге жылына дүйнө жүзүнөн миңдеген саякатчылар келип, тарыхый жайлар менен таанышып кетишет. Ал эми изилдөөчүлөр мындан ары да бул шаарда катылган байыркы кылымдын сырларын ачуу менен алектене беришмекчи. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабызды толуктады. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекет KG сайтынан да таанышсаңыздар болот. Кызыктуу программалар, түрдүү жаңылыктар Ынтымак Чекет KG сайтында. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда аба ырайы жана спорт жаңылыктары. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы Гиик-От Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайху. За ними стоит бежать. Саламатсыздарбы, эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Алайху соода маркасы. Кыргыз гидрометинин билдирүүсүндө эртең жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 20-23 градус, күндүзү 32-35 градуска чейин ысыйт. Ош облусунда түнкүсүн 24 градус, ал эми күндүзү 33-36 градуска чейин көтөрүлөт. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 23-24 градус, күндүзү 33-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 13-15 градус, күндүзү 25 градус ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 21-30 градус, күндүзү 28-31 градуска чейин. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 18-20 градус, күндүзү 26-27 градуска чейин ысык болот. Чүй облусунда түнкүсүн 20-22 градус, ал эми күндүзү 30 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Борбор шаарыбыз Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23 градус, ал эми күндүзү 30-32 градуска чейин ысыйт.
Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-23 градус, ал эми күндүзү 32-34 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Сиздер 19-июнга алынган аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Алайкуу соода маркасы. Аба ырайы менен сиздерди мен Самара Шырбаева тааныштырдым. Саламатта калыңыздар. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиик-от Ачалап с ароматной травой райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайкуу. За ними стоит бежать.